экинчи аялым бол, анан үчүнчү аялым болмак. Болгон да кызганыч сезимде. Сен төшөк маселесинде көйгөйүң болуп, анан ошончун күйөөсүн каратып туруп тияк-бияктарга кирип кеткен. Менин күйөөм укмуш, менин күйөөм. Секретим ошондо. Чапкенедей жабышам да ал кишиге. Аял деген төшөктө кумарлуу болуш керек, өпкүлөшүм керек, жыты жакшы болсо жытташым керек. Кичине эле калды. Сүйүүмдү айтпаш керек. Эмнеге айтпашым, келесизсиңби? Азыркы сүйлөшүп аткан мырза. Мен тийген атам. Бул эмчеги чыгып калыптыр. Жаман эле кыз болот го. Аябай мындай интрига кылдыңыз. Эркектер желмоостар деген. Ошол суроо өлө көп келет да деп. Сен сволочь, мен куурадым. Жалпыңыздарга салам, Автор ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто алып баруучу актриса Жөн эле ойлор китебинин автору Назира Айтбекова. Саламатсызбы? Кандай жүрөсүз? Жакшысызбы? Акыркы убактарда өзгөргүм келип атат деген постторду киргизип, ушул тууралуу темаларды козгоп атасыз. Эмне түрткү болду? Билбейм, өзүмдү мурунку жыл менен кийинки жылды салыштырган жакшы көрөм. Анан жыл сайын бул жылы эмне кылдым, кантип өзгөрдүм, эмне жасадым дейт. Негизи бирөө менен атаандашпай, өзүң менен атаандаш деген жакшы сөз бар го. Назирчи, биздики ачык маек болсун, сырдашуу болсун. Анан ажырашууңузга канча убакыт болду? 5 жыл. Ошончо убакыт өтсө дагы азыркыга чейин постторду чыгарып, ал адам тууралуу сөздөрдү айтып келесиз. Сагынасызбы? Эми сагынбай коюш мүмкүн эмес. 9 жылдык каалайсың каалабайсыңбы бир өмүр сүрдүң. Ичимде мурункудай мындай сүйүү сагыныч эмес, мындай бир тууганга болгон сагынычпы, баламдын атасы. Жакшы күндөрдү өткөрдүк. 9 жыл урушкан жокпуз, тартышкан жокпуз, бири-бирибиздин көңүлүбүздү калтырган жокпуз. Аябай сонун күндөрүбүз өткөн. Балким ошол күндөргө болгон сагынычтыр. Жолдошуңузга катталгансызбы Инстаграмда? Жок, биз бири-бирибизди блоктогонбуз, ошон үчүн катталган эмеспиз. Карабайсыз. Карагым деле келбейт. Бирок кээде сагынам деп атпайсызбы? Эми ошол күндөрдү эстеп калам, бирок аябай сагынып, өңгүрөп, ыйлап, жол күтүп, жол карап, хатико болуп атам деген нерсе жок. Башынан эле баламды чет өлкөгө окутам дейсиз да. Ошо биздин өлкөдөн бир чоң үмүтүңүздү үзгөндөйсүз. Баламды чет өлкөдөн окутам деген деле балам өзүнүн классташтары менен сүйлөгөн сөзүн айтып калат да. Чет өлкөдө балдарым баары, классташ балдарым баары чет өлкөгө чыккысы келип атат, баары ошол жакта окуйм деп атат, Кыргызстандан баарынын үмүтү үзүлүп атат деген нерселер келет. Анан мисалы үчүн бул тууралуу пост жазган күндө деле бир 90% ата-энелер чынында эле балдарыбызды чет өлкөгө окутуу пландалып атат. Азыр эми мүмкүнчүлүктөр көп болуп калды да, мисалы үчүн очойгон акча төлөбөй эле карапайым деле адамдын баласы эгер жакшы иш окуп, жакшы илгериленип, ар кандай тесттерге, экзамендерге катышып, бекер грант менен окуп кеткендер деле көп да. Ошон үчүн ар бир адамда үмүт пайда болду дейм. Бирок саясий абал чынында эле азыр өтө кооптуу болуп турат, экономикалык абал кооптуу болуп турат. Ошондуктан каалайсың каалабайсыңбы ойлонбой койбойт экенсиң. Саясатка аттанайын деген пландар барбы? Жок, эч качан мындай мүдөөм да болгон эмес, кыялым да болгон эмес, максатым да болгон эмес. Мени 2010-жылдан бери ушул депутаттыкка чакырып келишет. Алдыңкы 5 орундукка келгенде. Мурун болсо жолдошум чыксын алгач. Андан оозунуп биринчи чыккандан айбыгып баш тарткам. Азыр болсо билбейм, каалаган жокмун. Бул нерсе меники эмес. Мен артисттигимди өлө жакшы жасайм да. Мен өзүмдү биякта суудагы балык сезем. Мен ушул камераны бир микрофон көтөрүп алып, элдин каалаган көйгөй мүдөөсүн көтөрүп чыга алам. Ушул нерсе менен анан депутат болгондо бир нерсе өзгөрүп кетеби, ал креслого барганда эмне кылам?
теманы кичине өзгөртөлү. Төшөк маселесин ачык сүйлөп айтып келесиз. Эмне себептен үй бүлөлүк жашоодо балким көйгөйлөр болгон, сиз кыла албай, балким ачыкка чыгара албай калган нерселер болгон үчүнбү? Элдин баары ушинтип ойлойт, сен төшөк маселесинде көйгөйүң болуп, анан ошон үчүн ошенткен чубайсыңбы деп. Жок, эч кандай андай эмес. Мен жолдошума ыраазымын. Өткөндө сексопатолог менен сүйлөшкөндө ушул теманы көтөргөн. Ал айтат, ар бир аялдын алгачкы түнү маанилүү деп. Бизде аялдар көбүн эсе алгачкы түндө зордукталат. Алгачкы түндө туура эмес болгон үчүн аял фригидность деп коет, муздак аялдар пайда болот, жашоодон эч кандай рахат албагандар, төшөктөн кумар албагандар. А бул кумар өтө маанилүү нерсе. Бул жашоонун бир немеси да, эркек менен аялды кармап турган нерсе. Мисалы үчүн жөн гана сый же жөн гана урмат менен жашоо уланбайт. Эркек сөзсүз турда ал кумарды башка жактан издеп кетип калат. Көзгө чөп салуу, ала жипти аттоо деген нерселер болуп кетет да. Ошол нерсени алдын алыш үчүн бизде Кыргызда үй бүлө институту болуш үчүн, бекем болуш үчүн, аял эркек бактылуу болуш үчүн, үй бүлө бактылуу болсо мамлекет бактылуу болот да. Мен ошону эле көздөйм. Элдер жеңил желпи нерсеге, бул бойдок буга ошондой төшөк жетпей атат окшойт, бул деген ошондой болуп бүткөн да анан деген келе соолук бир киндиктен өйдө көтөрө албаган бир маңкурттук нерселер болот да. Ошон үчүн ошол нерсе жакпайт да. Мындай өйдө ойлоно албайт, руханий жактан ойлоно албаган адамдар болгондо тим эле тойдон ары чапкым келет да. Бир тереңирээк ойлончу деп. Мен жолдошума ыраазымын да, ошол нерсени аябай мындай мага жакшы астедил мамиле кылган үчүн, мен көңүлүмдү карап, мен көңүлүм менен, сезимим менен эсептеше алганы үчүн. Мен мисалы үчүн абийирим менен келген кызым болчумун. Анан ал мага баардык жогун өзү үйрөтүп, муну мындай кылсаң мындай болот. Бири-бирибиз менен ачык сүйлөшүп бул темада, ар кандай кинолорду көрүп, китептерди окуп, кадимкидей бул жаатта таалим алган, таалим берген адамдар. Бул өтө маанилүү. Мен ошол нерсени билген үчүн, ошол нерсеге жолдошум ошо астедил мамиле кылган үчүн мындай менин мындай психикам нормада да ошол жаатта. Ошон үчүн ыраазы болуп башкаларга дагы айтам да ушул нерсени. Назирже, сиз ушу дайыма интервью бергендечи мактайсыз да жолдошуңузду. Жакшы жашаганбыз деп айтасыз. Анан эмне себептен ажырашып кеттиңиздер? Андай жакшынакай эле жашай берсеңиздер деле болмок да. Мен азыр себептерин чуурап отурсам, мындай актангандай көрүнүп калам. Аларды жамандап, анан өзүмдү өтө көтөргөндөй болуп калам. Мен ошол сезимди каалабай элемин. Эми эркек аялдын ортосундагы мамиледен сырткары кайын журт деген маселе болот. Андан сырткары элдин сөзү, элдин ою болот. Анын тарбиясы болот, менин тарбиям болот. Ортодо ошол болбогон элдин сөзү деген нерсе болот. Уулум өзүнүн төркүнү жөнүндө ою бийик болуш керек. Уулум атасы жөнүндө ою бийик болуш керек. Менин аң сезимимде баламдын сезими бийик турат. Ошон үчүн өзүмдү акташ үчүн, өзүмдү акка чыгарыш үчүн эле баламдын сезимдерин тебелегим келбейт. Мейли элдин арасында, элдин сөзүндө Айтбекова артист болгонда, Айтбекова жеңил ойлуу болчу да, балким эрине чөп салгандыр деген сөз тарай берсин. Ал маанилүү эмес. Анткени балам мен менен жашайт да. Ал менин жан дүйнөмдү эң жакшы билген адам. Ошон үчүн мен ойлойм, андай сөздөргө балам этибар албайт. Балам атасы менен жашабайт. Бирок эгер мен атасын жамандай турган болсом, ал сөзгө көбүрөөк ишениши мүмкүн. Ошон үчүн ошол нерседен кооптонуп, ташты тосконго даярмын да. Иш кылып ал жака сөз тийбесин деймби. Төшөктө ымаласы келишиш керек деп айтып атасыз. Жарандык никени колдойсузбу? Неге болбосун? Колдойм. Туура эле нерсе. Биз бир эле эрежелерге байланып алганыбыз үчүн диний жактан, салт жактан
абдан көп эрежелерибиз бар. Жана бул нерсе биздин канатыбызды кыркып коет да көп нерседе. Бир көрүп эле анан үйлөнүш керек же 2 жолу көрүшүп анан үйлөнүш керек деген бир келесоолук деп ойлойм да. Бул нерсе кыздарга терс таасир этип калбайбы? Кыздарга сексуалдык жактан туура түшүндүрүү иштерин жасаш керек. Чет өлкөдө ушул теманы туура түшүнгөн адам, медицинаны туура түшүнгөн адам өзүн таза сактап, анан алып барат экен да күйөөсүнө түшөт. Бизде бул нерсе туура түшүнбөгөндүктөн мындай оорулар жугуп, аборттор алынып, ушундай болот да. Ошон үчүн бул түрдө ачык сүйлөш керек. Медицина илимий жактан караш керек. Эгер жакшы көргөн адамыңа таза барсаң кандай болот, бир барсаң кандай болот, болгон адам менен тим эле шалып бактатып көрүп анан тий деген нерсе жок да. Бирок эгер адам жагып атсаң, эгер адам менен өзүңдү ыңгайлуу сезип атсаң, эгер ошол адам сүйүп атсаң, бакыт таап атсаң, бир эрежеге эле дайыма эле байлана бербегиле деген нерсени айткым келип атат. Жарандык никени колдойсуз? Колдойм. Жаман деле нерсе эмес деп ойлойм. Билбейм, балким түпкүлүгүн түшүнбөй аткандыр. Сиз азыр жакшы мындай маектерди куруп атасыз. Гинеколог жана уролог. Ошол жактагы уят сөздөрдү ачык эле кесип салбастан берип атасыз. Хейтерлер аябай көп. Ошол нерселерди кеспей берип атканыңыздын себеби? Коомчулук ошого көнө берсин деп атасызбы? Жок, бул нерселерди ачык сүйлөшүшүбүз керек деп ойлойм. Биз уже канча кылымдан бери эле жамынып, жашырып, бул нерселерди бир көрүнбөгөн нерселерге салып атып эле эң көп зордукталган, эң көп педофилия болгон, эң көп аборт кылынган биз болуш керек деп ойлойм да. Бул нерсени ачык айкын түшүндүрүп, монтип көрсөтүш керек. Мындай жашыруун аяк дайыма кызыгууну арттырат да. Бирок маданияттын өкүлү болгондон кийин кагазга ороп айтса болмок деген сөздөр да болуп атат. Балким ошентип элеш керек болчу, но ал менин YouTube каналым, менин чыгармачылыгым. Мен өзүм дайыма ачык айкын момундай шарт ошол нерсени ошол аты менен айткандардын катарына кирип, балким мени богоз дешер, балким этикага жатпайт, этика маданиятты билбейт дешет. Ал силердин көйгөйүңөр деп ойлойм. Мен ал нерсени өз аты менен атап, балким коомдук каналдардан, мамлекеттик каналдардан айтыла турган нерсе болсо, аны терминдер менен айтып, жаап жашырып, башкача оберткада, кагазда мындай берсең жакшы болмок да. Бирок менин каналына казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса, бир кишиге жатып алып деле, анан эркелеп деле, анан ушинтип кенен кесир алганын жакшы көрөм да. Анткени адам менен качан ушундай жакын болгондо рамкаларды алып салганда ал киши аябай ачылып берет да. Ушул нерсе мага жагат. Азыр эркелеп десеңиз бир комментарийди эстеп кеттим. Сиздин маек сен чоң эле аялсың, эркелеп сүйлөй бересиң келген конокторго деп калтырыптыр да. Ошо мен эркелеген сайын конокторум ачылат да. Секретим ошондо. Мен да билип алайын. Анан камерадан сырткары ал киши менен сөзсүз кучакташам. Айырмасы жок, ал аялбы, эркекпи, ал улуубу, кичүүбү. Мен негизи мүнөзүм ушундай да, табиятым ушундай. Чоң энемдин колтугунда өскөм да, эркелеп өскөм, тайларым аябай эркелетип, азыр мисалы үчүн айылга барсам, тайкелерим бар. Аларга кадимкидей эле минип алам, балам көзүнчө эле артына минип алып көтөрүп алышып. Алар 40та, мен 35те экениме каралбайбыз. Кенен кесир ошентип көнгөм да, анан мен үчүн ал нерсе аябай өөн учурабайт. Түм эле съемкада адамдар менен кучакташып, өпкүлөп, кесиптештер менен кучакташып, бул ээн эркин нерсе да. Берки Дастан Бекешевдин колун кармап берүүнүн башынан аягына чейин кой бербептирсиз го? Ооба, ал кишиге жакындык болсун. Мен дайыма адамдарга мындай көкүрөгүмөн мамиле кылам. Мындай калп эле үстүртөдөн. Эгер адам жакпаса, жаныма жуутпайм. Ал адам менен сүйлөшпөйм деле дерлик. Эгер адамдын энергиясы таза, жакшы адам болсо, чап
өткөнүдөй жабышам да ал кишиге. Анан аял эркек болобу кичүүбү башымды сөзсүз жөлөшүм керек, мындай чачым сылатышым керек, басып алып бети жумшак болсо сөзсүз мындай изип мыжыгып анан өпкүлөшүм керек, жыты жакшы болсо жытташым керек. Мен табиятым аны токтотуш мүмкүн эмес. Тайтам койнуна кирип кетет элем, тайкелерим койнуна кирип кетет элем. Энем ошот эле, ой, өрүңдү көрөйүн, чоңоюп калдың сен, бул деген эркек, бул деген нан дейт эле. Карабайт элем. Арамдыгым жок да мындай. Мен дайыма адал мамиле жасайм. Эми түшүнбөгөндөр түшүнбөй койсун эми, алар ар ким өзүнүн терезесинен башпагат да. Балким ошо киндиктен өйдө чаалбаган адамдар ошондой жеңил-желпи анан бул деген бул бузулуп кеткен деши мүмкүн, мага айырмасы жок. Азыр ошо чачыңызды сылап, бетиңизден кармалаган адам барбы? Ошол суроо өлө кирип келет да токотканда. Мындай аябай мен жалгызмын дебейм. Мен тегеримде аябай көп эркек бар. Аябай сонун адамдар, досторум бар. Тагыраак суроо болсун, жигитиңиз барбы? Бул теманы такыр ачкым келбейт эмнегедир. Айта бериңизчи, эми эксклюзив болсун. Жигитим барбы, балким күйөөм бардыр, балким бир чогуу жашаган адамым бардыр, балким жалгыз жүрөттүрмүн дагы эле. Бирок Кайсы бири ошондо? Мен тийген атам. Аз тийин деп калдым. Кичине эле калды. Эми тийип атам. Анан тийип бүттүм деген нерселер. Жашап атам деп. Ооба, ушундай нерселер такыр жакпайт да. Анан кандай кесиптештерим ушинтип айтканда ичимден кыжалат боло берем да. Бул менин биринчи турмушумдагы эң чоң катам да. Менин күйөөм укмуш, менин күйөөм деп жомок кылат анан. Таштын баары мага тийген да. Тааныштырам деп чечим чыгаргандан кийин мага айтасыз. Жок, мен эч качан тааныштырбайм. Эч качан? Мен баш кошуп, үйлөнүп, төрөп эмне болсом дагы ал кишим жабылуу бойдон калат. Мага тийдимби, тие элекминби даже билбей каласыңар. Аябай мындай интрига кылдыңыз го. Ойлоңула. Дайыма ачык жүрөсүз, бирок ушуну катуу катат экенсиз, Ооба. мамилени. Мен мамилени катуу катам. Эч ким билбейт эч нерсени. Макул, анда аңдыйт экенбиз да эми. Аңдысыңарбы? Башын баштап койдуңуз. Мен эми чоң эжелер менен да иштешем да анан. Ага көп деле маани бербей эле койгонуң жакшы, баары деле эркек ошентип бара берет деген сөздөр да айтылат да. Мен эркектер менен өлө көп достошом да, аябай көп сырдашам да. Алардын жан дүйнөсүн эң мыкты мен билем. Чынын айтайынбы? Эркектер аялдардан дагы мыкты сүйөт. Аялдардан да бекем сүйөт. Эркек аябай берилип бир сүйүп калган аялынан башын аттабайт. Мен досторум бар, аялдарынын башын аттабаган. Мен көп эркектерди көргөм, антип тетири баспаган. Аялдар монтип алаканына салган. Бул деген аялбы, эркекпи? Мен аялдардын өлө көбүн көргөм, көзүн каратып туруп тияктарга кирип кеткен. Эмне аялдардыкы билинбей калат? Менин оюмча, жөн эле стереотип болуп калып калганда эркектер ала жипти көп баттайт, эркектер желмоостар деген. Бирок Эң мыкты сүйө билген аялдар эмес, эркектер. Назирже бирок бул нерсе деле жөн чыккан жок да, туурабы? Жөн чыккан жок, демек бизди аялдарды кантип өстүрөт? Кызды кыркүйдөн тыюу деп өстүрөт. Төшөк уят, эркектин колун кармаба, бул эмчеги чыгып калыптыр, жаман эле кыз болот го дегендерди уккам, ишенесиңби? Биз минтип катынып, бекинип, уят нерсе деп көнгөнбүз да. Жашырып. Анан биз төшөктөн дагы ачыла албайбыз. Анткени мээбизде уят, ал нерсени жасабаш керек деген нерсе болуп турат да. Аял деген аялдыкты сездирип туруш керек. Аял деген төшөктө кумарлуу болуш керек. Оюн кырып туруш керек. Эркекке эркелегенди билиш керек. Биз кыздарыбызды күн кылып тарбиялайбыз. Сен
эркегиң кетпеш үчүн тамак жасаганды бил, үй жыйнаганды бил, төрөгөндү бил. Бизде аялдар ушуну эле билет. Мен мисалы үчүн тамак жасаганды билбейм, мен мисалы үчүн билем, бирок мындай жаман көрөм да, кухняга кирбейм. Мен мисалы үчүн үй жыйнагым келбейт. Мен мисалы үчүн мен деген күң болгум келбейт. Мен үйүм жыйнап кеткен аял болуш керек. Тамакты ресторандардан, кафелерден жешим керек. Мен деген эркекке эмне бере алам? Мен эркекке сүйүү бере алам, болуп көрбөгөндө. Мен эркекке сонун төшөк бере алам. Мен эркектин жанында сонун сырдаш болуп бере алам. Мен эркектин акылманы, даанышманы, кара чачы болуп берем. Прям ушул нерселердин балким баласынын энеси болуп берем, татыктуу тарбиялап берем аны. Мен өзүмдү өстүрүп ага партнер болом, өнөктөш болом. Мен бере турчу нерсем көп эркекке. Сүйөм деген сөздү айткандан уялышат бизде. Сүйөмдү айтпаш керек. Эмнеге айтпашым дейт, келесиңби? Мен балама 100 жолу, 1000 жолу сүйөм дейм. Мен 9 жылдык жашоомдо күйөөмө болушунча оозумду табып туруп сүйөм деп айтып алгам. Бирок апам айткандан уялам деп берген экенсиз. Анткени тарбиям ошондой. Биз бири-бирибизге мени бала чагыма сүйөм деп кучакташып, өпкүлөшүп, ал нерсени айтып үйрөткөн эмесмин. Азыр көп эле айтып калдыңызбы? Астымда балама басып албайт элем. Апаңызгачы? Жок, ошол нерсем калып калды. Дистанция калып калды. Неге ошо аял затына эле түртөбүз ушу үй бүлөлүк маселени? Марафондордо дагы эркекти кантип кармап калыш керек, үй бүлөнү кантип сактап калыш керек. Баардык нерсе аял затына тиешелүү да. Эркектер бул тууралуу ойлонушу керек эмеспи? Эркектер бул тууралуу ойлонот, неге ойлонбойт? Ойлонгон эркектер көп. Булардын көпчүлүгү дагы биз аялдар өзүбүз балдар тарбияланып туура тарбиялашыбыз керек экен да эркектерди. Аялды сүйгөндү үйрөтүшүбүз керек экен, аялга болгон мамилени үйрөтүшүбүз керек экен. Ушундай экен да. Энеден сүйүү алып балкып жашаган эркек эч качан башка аялдын башын тебелебейт экен. Келиним үйдө отуруп тамак жасап, кир жууп, бала төрөгөн келинди каалабайм мен. Мага окшогон тастаңдаган неме болсун мейли. Мага окшогон эркин неме болсун мейли. Бирок бул көкүрөгү таза болсун эң башкысы. Анан өскөн, өркүндөгөн, жетик адам катары жетилген, руханий жактан жетилген аял болсун. Эгерде балама ошондой аял туш келе турган болсо, анда ал төрөгөн неберем дагы мыкты болот. Ал тарбиялаган неберем да мыкты болот. Анан тамак жасасын, аны үй жыйнасын, аны сен байпагың жуусун дебейм. Мен айтам, 18-ге чыккандан кийин бөлүнөсүң, өзүңчө жашайсың, үйүңдү башыңа үйүп алсаң да болот. Мен кийлигишпейм, мен келбейм. Сен мага эч нерсе милдеттүү эмессиң. Мени баккарганда дебейм. Мен өзүмдүн эркегим жанымда болот, саякаттайм. Ошондой төрөсөм дагы өзүм үчүн төрөйм, милдет аткарбайм. Балаңыз башка эркектерге кызганат экен, тааныштырбайт экен, анан ошо 18-ге чыккандан кийин өзүнчө бөлөм деп атпайсызбы? Жалгыздыктан коркпойсузбу? Жагат мага жалгыздык. Жалгыздыкта бактылуу болгон аял гана, өзүн өзү бактылуу кыла алган аял гана, өзүн өзү сүйө алган аял гана башка эркекти бактылуу кылат экен. Мен ошону байкадым да. Анан аял канчалык руханий жактан, энергетикалык жактан, баардык жактан бийик дегенде өзүнүн деңгээлиндеги бийик эркекти табат экен. Ал эч качан бирөөгө күң болбойт экен. Ал эч качан бирөөнү сабап тебелегенге уруксат бербейт экен. Турмушка чыгаардан мурда эркектерге кандай талаптарды коюш керек? Мен тей кыйын болом да. Андан депчи. Бирок сүйүп калсаң Жок, эркектерге деле айталы да турабы? Биз аял мындай болуш керек, аял тиңдей болуш керек деп атабыз. Мен эркекти кантип тааныбайм. Деп ошондо. Мен эркекти руханий жактан канчалык бийик, көкүрөгүн көзү канчалык деңгээлде көрөт, энергиясы канчалык бийик, ошону энергетикалык жактан сезем. Мен бир эркекти көргөндө эле, мындай бир көргөндө, бир маек, мындай эле бир караганда эле
телефондон WhatsApp'тан бир сүйлөм жазганда эле мен уже аны тааныйм кандай адам экенин. Анан ай балам ай тиги мага убакыт коротпо деп коем да. Анан блоктоп коем. Азыркы сүйлөшүп аткан мырза идеалдуу окшойт. Анда Идеалдуу адам болбойт да. Ар бир адам өзүнүн кемчилиги менен болот, артыкчылыгы менен болот. Адамды сүйүш үчүн ушул кемчиликтерин оңдосоң анан тием деген эмес да. Адамды ошол кемчилиги менен, артыкчылыгы менен кошо кабыл аласың жөн эле. Сүйүү деген бизде эрежелерди коюп алып, анан басынтып, анан муунтуп, кыкынтып, анан кызганып меники деген сүйүү эмес. Ал жетилбеген сүйүү. Жетилген сүйүү адамды канчалык деңгээлде эркиндикке кое бере алсаң, канчалык деңгээлде ишене алсаң, ошол адамга канчалык деңгээлде канат болуп байлана алсаң, сүйүү ошол. Ал адамды канчалык өнүктүрө алсаң, өстүрө алсаң, адамды канчалык ача алсаң, сүйүү деген ошол жетилген сүйүү. көзгө чөп салса кечириш керекпи? Кылгылыкты кылып койду, бирок аябай кечирим сурап жүрөт да артыңан калбай. Бул ар бир адамдын өзүнө тиешелүү суроолор болуш керек деп ойлойм. Эгерде менин эркегим көзүмө чөп салса, мен алгач мен кайсы жерден ката кетирдимкен ал ошондой кадамга баргандай деген суроону берем. Неге өзүңүздү эле күнөөлөй бересиз? Анткени адам биз сырткы дүйнөнү көбүрөөк күнөөлөп, шылтоону сырттан издеп, көңүлүбүздүн баары сырт жакта барып көмүп калган да. Биз жан дүйнөбүз менен эсептешип, өзүбүз менен эсептешип, өзүбүздөн дагы издеп көнгөн эмеспиз. Ошон үчүн сага өң учуратышы мүмкүн. Мен сөзсүз анын да ишин карайм, өзүмдүн да ишин карайм. Бир тараптуу эле аны эле күнөөлөп, сен сволочь, мен куурадым дебейм да. Мен антип жертва болгонду, курмандык болуп, жаман көрөт экенмин. Мен курмандык болбойм. Башка жагып атса, жакшы ордоп болсун, болду эшик жаап койсуң, кыйналып анан сыздап анан кечирбейм деген теманы козгонгон жок. Эки үй бүлөдө жашаган эркектерге көз карашыңыз? Ой, мага ушундай сунуш өлө көп келет да. Экинчи аялым бол, анан үчүнчү аялым бол, мага тий дегендер. Аябай көп келет. Мага бойдок эместерден көп. Бойдоктордон дагы бойдок эмес эркектерден мага тий, төрөп бер деген сунуш төгөп келет. Анан сиздин жообуңуз? Мен бир эркекти бирөө менен бөлүшкүм келбейт. Эмнегедир? Менин эркегим меники болуш керек да. Анан ошол аялдын башын аптап аткан эле уже үлгү да. Ал эркектин кандай болот экенинчи. Анан кечирип кой дегендерди тап берем да ошол жерден. Назиржи, сиз жолдошуңуздун аялынын постторун окуйсузбу? Жок, кызыкпайм. Мен жолдошум аялы канча жашта, каяктан, эмне болуп таанышып калды эле, анан азыр кандай болуп атат, деле кызыгып көргөн эмесмин. Мага эң башкысы эмне болгон билесиңби? Күйөөм бактылуу болсун, күйөөм ыңгайлуу болсун, анан күйөөм күлүп турсун деген нерсени бийик койгон. Баары деле болгон да кызганыч сезимдер. Кызганыч эми таарынган учурларым болгон, бирок башында изилдедиңиз беле эмне аял экенин деп? Мен түшүмдөн көргөм ал аялды. Көп жолу көргөм. Түшүмдө? Түшүмдө көргөм. Мен биле элек болчумун алардын мамилесин. Түшүмдөн көргөм. Өңүмдөн көргөндө, түшүмдөгү аял турбайбы деген нерсе келген. Ошондо сиз менен жашап эле тигил аял менен эми ар немелерин айтпай эле коеюн. Кызыктын баары эми башталды окшойт. Детальдар жок, детальдарына кирбейм. Жөн гана түшүмдө көргөм ошол. Анан ошол эгерде күйөөмө жакшы болуп атса, демек мен бир албаган нерсени алып берип атса, ал бактылуу болуп атса, эмнеге болбосун? Ошол учурда жашап жүрдүңүздөр беле? Түшүңүзгө кирген учурда? Айтпайм анысын. Иш кылып, жолдошум бактылуу болуш керек. Ал нерсе болуш керек. Анан мисалы үчүн баласы жаңы төрөлдү 5 жылдан кийин. Өлө сүйүндүм, кадимкидей, чын жүрөгүмө менин балам төрөлгөндөй, өлө өзүнчө мындай чоочун бир деген. Мен ич тардыгым жок да. Ичим кенен бөлүшкөндү жакшы неме да.
Анан баламан сурап, какой он депти беле. Ал таныш келди да балам. Он такой малюсенький, он такой лапочка десе. Эле чабасың, сүйүнүп алып. Балаңызды кызганган жоксузбу? Жок, мен эгерде баламды үйлөрүнө чакырышып, балам алар менен чогуу жашай турган болсо, мындай грам камсанабайм. Эгерде ал аял менен таанышыш керек болсо, мындай жеңил желпи таанышып, курбу болгонго деле эч кандай тоскоолдук жок мен үчүн. А мен өлө баласын көргүм келди да, мындай алып жыттагым келди. Искенге окшош бекен, окшош эмес бекен көргүм келди. Мындай чын жүрөгүмөн ушундай тим эле менин үйүмдө төрөлгөндө өлө сүйүндүм да. Неге билбейм. Жолдошуңуз менен таптакыр сүйлөшпөйсүзбү? Балам аркылуу эле бир керектүү нерсе керек болгондо эле балам аркылуу эле бир маселелерди жеткирип, почтальон бар ортодо. Анда кенен кесир экөөбүз менен отуруп алып чай ичип сүйлөшкөн нерсебиз жок. Назирже азыр кыздарга кеңеш айта кетсеңиз, турмуш курууда кандай нерселерди эске алыш керек, кандай кадамдарга барбаш керек? Кыздар, мен силерге эреже байлап бере албайм. Силердин жашооңор, силердин жашоо. Менин чындыгым, менин көз карашым, менин көз карашым. Айтбекованын чындыгы көз карашы менен эрге тийбегиле. Силер бул көкүрөңөрдү тыңшаганды билгиле. Эң башкысы өзүңөрдү өстүрүп, өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштеп, өзүңөрдү кантип ханыша кылыш керек, өзүң кантип сүйүш керек, өзүң кантип бактылуу кылыш керек. Ошонун үстүнөн эле иштей бергиле. Анан силерге ишенип коюңуздар. Мыкты эркекти өзүңөр эле мындай бир карап эле тандап аласыңар. Анан сөз бактылуу болчу адамдарды сөзсүз эле өзүңөр тандап аласыңар. Эч качан эч кандай эрежеге баш ийбегиле. Эч качан. Негизичи ошо сиздин ар бир постуңузду окуган үчүнбү? Азыр китебиңизди да окуп баштадым. Сиз мага аябай жакын адам катары сезилип бересиз. Бирок ойлоп көрсөм, ушул алып аткан интервьюм 3-чү жолкусу эле экен да. Ошон үчүн сизге рахмат. Дайыма ачык сүйлөп бересиз. Дайыма кеңештериңизди айтып келесиз кыздарга. Мен сизди жакшы көрөм. Мен сени жакшы көрөм. Рахмат сага, ийгилик. Жаңы баштап атырсың кесибиңди. Купулум толду. Адам да эрежеге байланып, анан журналистке мындай болуш керек деген нерседен сыртка чык. Кааласаң эркеле, кааласаң чын жүрөгүңдөгү нерсени айт. Качан гана көкүрөгүңдү ачканда, маңдайдагы мейманың дагы көкүрөгү менен ачылып берет. Секрет ошондо. Урматтуу Автор ТВ каналынын көрүүчүлөрү, кезектеги чыгарылышыбыз аягына чыкты. Сак саламатта калыңыздар.